Рахмат устаз. Абдан жакшы керектүү баардыгыбыздын сезимдерибизди ойготкон, жан дүйнөбүздү мээримге байытып, бири-бирибизге жакшы ниеттерди ойготуп, жакшы мамилелерди пайда кыла турган жакшы кеңештериңизди, кептериңизди айттыңыз. Дайым ушинтип арабызда жакшы насааттарыңызды айтып, башыбызда ушундай жетектеп турушуңузду Аллах Тааладан дайым сурайт элек. Кудай Таала насип эткен болсун иншалла. Анда эмесе макул адамды бейишке киргиздиң. Бул кандай түшүнсө болот? Мен да мурда бейишке киргиздиң дейт. Десе айтат: "Ооба, мен сага бейишти беремин, бирок адамга бергенде бербеймин" дейт. Адамга мен бейишти киргизип, жарым эле күн жашатып, кайра чыгарып салганмын дейт. Мен сени киргиземин, түбөлүк чыгарбаймын үммөтүң менен кошо деди. Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи көңүлү жарып түштү, жазылып түштү. Тарынычы таркай баштады. Андан сырткары адамды бейиштен чыгаргандан сырткары мен ошол 200 жыл аялы менен экөөнүн арасына айрык койгонмун дейт. Ажырым койгонмун дейт. 200 жыл бири-бирин көрбөй алыста жашашты дейт. Бир кичинекей бир кемчиликтин себебинен. Ал эми сенин үммөттөрүңдү мен антип кыйнабаймын. Канча жер толо күнөө кылса дагы, алар ошо күнөөлөрүнүн мойнуна алып, өзүнүн күнөөкөр сезип жүргөн болсо, деле тооба кылганга чейин мен аларды кыйнап, атаңарга окшош, адамга окшош аялынан ажыратып койбоймун деди. Жашоосуну кошо жашай берет деди. Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи бир кыйла жазыла түштү. Анда эмесе Идрисчи деди. Идристи өтө бир жогорго көтөрүп койдуң. Аллах Таала Идрис алейхиссаламды өйдөгө жогорго көтөргөндүгү жөнүндө маалымат берет. Мына эмнеге мындай кылдың дегенде айтты: Мухаммад, сен менин хабибимсиң, саңа берген фазилат, саңа берген даражаны пастан көрүп болбойт деди. Ошол сенин даражаңды көрүш үчүн дагы өтө бир жогору даража керек. Ошондой бир татыктуулук керек, достоинство керек. Ошон үчүн ошондой татыктуулукту берип туруп, анан кийин сенин даражаңды көрсөтүш үчүн мен аны өйдөгө көтөрдүм дейт, 6-чы кабат асманга көтөрдүм дейт. Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи көңүлү жарып жазыла түштү. Мына ошондо Нух алейхиссалам жөнүндө сөз козгоду. Сен Нух алейхиссаламдын дуасын кабыл кылып, аларды кеме менен куткарып калдың. Дегенде ооба деди. Эгерде Нух алейхиссалам дуа кылып жаткан кезде Мухаммадтын урматы менен жана анын үй бүлөсүнүн урматы менен деп дуа кылбаганда, ошол кыйрап кеткен суунун астында калган капырлар менен кошо Нухту да жана коомун да жок кылмакмын дейт. Болгону ошол дуада сенин атыңды кыстаргандыгы үчүн мен дуасын кабыл кылдым дейт. Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи көңүлү жарылып жазылып кетти дагы. Андан сырткары Нухтун жана сага чейинки бардык пайгамбарлар көрүнгөн жерден мага ибадат кылууга укук берилген эмес. Өздөрү атайын бир ибадаткына храмдарды салып, мечиттерди салып, ошол жерде ибадат кылмайынча мен алардын ибадатын кабыл кылган эмесмин. Мен сенин үммөтүңө кургактык болобу, сууда болобу, кайсыл жерде болбосун, өзүмө ибадат кылуу укугуну тоскон эмесмин. Каалаган жерде ибадат кыла берет деди. Суу жокто ошол кургак топурагын деле, ташын деле даарат кылып, намаз окуй берсе кабыл кыла беремин деди. Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи мага артыгы менен берген экен деп сүйүнүч пайда болду көңүлүндө. Андан кийин Ибрахим алейхиссаламды айтып калды. Ал эми Ибрахим алейхиссаламдычы? Ибрахим алейхиссаламды Намруттун отунан куткардың. Ал жаккан отту гүлзарга бейишт багын айландырып жибердиң. Ага Исмаил деген перзентти бердиң. Ал жаныны саңа фида кыла турган, курбан кыла турган ушундай бир салих перзент бердиң. Аны жаныны курбанчылык кылып жаткан кезде бир кочкор жөнөтүп куткарып калдың. Бир курбанчылык менен куткарып калдың курбанды. Жана ошол Исмаил алейхиссаламдын аягы астынан замзам суу чыкты, замзам суу бердиң ага. Ошондой какыраган чөлдө. Деп мына ошондой баягы суктанып, кызгангандай кылып сураганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга айтты: "Я хабибим" деди.
Agar ошол Ибрахим Намрут ыргытып жаткан дозокто сенин нуруң болбогондо, анын белинде Намруттун отунда күйүү эле жок болмок, ошол эле халак болмок дейт. Лекин сенин нуруңдун берекети менен ошол жер гүлзарга бейиш багына айланды дейт. Бул дагы сенин шарапатыңан дейт. Анын бир касиети болгондуктан эмес дейт. Ал эми баласыны болсо замзам чыгарган себеби туура. Ал ошончолук муктаж болуп, мен энесине ачынып бердим. Суу издеп какыраган чөлдө, жылан чаян жашабаган жерде ошол эне бала калып кетип, сууга муктаж болгон кезде ал тоодон бул тоого, Сафадан Марвага, Марвадан Сафага 7 жол чуркап кыйналганда ачынып кетип, баласынан ошол турган жеринен суу чыгардым дейт. Замзам деген сөз өзү негизи токто деген сөз экен. Алыстан көрүп калып, Хажар энебиз баласын ушундай суу өйдө көтөрүп баратканын көрүп калып, баласынан ажырап калбайын деп, замзам токто десе, жанагы суу улам айтылган сайын ылдыйлап баласыны жерге түшүргөн экен. Болбосо Исмаил алейхисалам 7-чи кабат асманга чейин көтөрмөк экен эле ошол суу. Ан мен Исмаилга ошол замзамды берген болсом, мен сага Кавсар сууну бербейдимби деди. Ал эми баласыны болсо өлүмдөн куткарып калыш үчүн бир кочкор жөнөттүң деп кичине таарынч билдирип жатасың. Туура. Сен сүйүнө бер. Мен анын баласыны кочкор берип, бир өлүмдөн куткарган болсом, сенин үммөтүңдү куткарыш үчүн ар бир үммөтүңө яхудилер менен христиандарды фида кыламын деди, курбан кыламын деди. Дозокко ошолордун үммөтүңдүн ордуна ошолорду ыргытамын деди. Мына ошондо пайгамбар салам көңүлү жазылып кетти. Кезек келип Муса алейхисаламга жеткенде, Мусага түздөн түз сүйлөдүң, Мусага Тоурат бердиң, ал Тауратта бүт бардык тагдыр баян этилген дегенде, туура айтасың деди. Мусага дагы мен сүйлөгөнүмдө себеби бул сага окшоп сүйлөгөн эмесмин. Сен нур килемде арш менен курсини тебелеп, менин алдымда түзмө-түз бир чыканактай жакын жерде түз өзүмдү көрүп, өзүмдүн сөзүңдү уктуң. Бул Муса болсо бир таштын үстүнөн, таштардын арасынан менин үнүмдү укту дейт. Бул экөө такыр бири-биринен башка нерсе деди. Ал эми Мусага Таурат берген себеби ал сага берилген Аятал Курсүнүн даражасынчалыктай эмес деди. Мен сага Аятал Курсу бердим. Мына ошол Аятал Курсучелик дагы Таураттын сообу жок деди. Сен Аятал Курсуну бир оку, Тауратты канча жолу оку, Аятал Курсунун сообунчалык соо ала албайт деди. Мына ошондо Муса мага айтты, ой жараткан, мынабул коомум Аринналлаха жахаратан, Кудайды бизге ачык көрсөтчү деп сурап жатат. Өзүңдү бир көрсөтүп койчу ушул Бани Исраилга деп Аллах Тааладан сураганда айтты, жок деди. Алар мени көргөнгө татыктуу эмес деди. Дегенде Муса алейхисалам айтты, анда эмесе мага көрсөт деди. Өзүмө көрсөт, мен көрөйүн сен жамалыңды, жалалыңды деди. Дегенде лан тарани деди. Сен эч качан бул дүйнөдө көрө албайсың деп кесип койду. Эмнеге деди? Дегенде бутуңдун жанындагы ташты кара деди. Ташты караса ушул аят жазылып турган экен. Вала тaqrabu малал ятим илля биллати хия ахсан. Сен жетимдин малына кол салбагын, жетимдин малына көз артпагын деп. Мындайча айтканда, Аллах Тааланын жамалы түздөн түз көрүш пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ишарат кылып жатат. Жетим дегенден максат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам экен. Мына ошон үчүн сен бул жетимдин буюму, жетимдин укугуна сен көз артпагын деп Аллах Таала ошентип айтып койгон экен. Иса алейхисаламга кезек, Давуд алейхисаламга кезек келди. Мына Давудка темирлерди ийип бердиң. Ага ушундай бир бала бердиң.
чыгыш батыш түштүк түндүккө жин шайтандарды баардыгын башкарып ушундай бир күчтүү падышага айланды деди. Жер бетинде бир дагы пендең мындай күчтүү падыша болгон эмес Сулаймандай дейт. Дегенде ооба деди. Мен Давудка темирди ийип берген болсом, мен сага ушундай темирден да каттык болгон пенделердин жүрөгүнө ийип беремин деди. Агерде Умар разияллаху анхунун жүрөгүнү сыртка чыгарып туруп, жаратылыштагы эң каттык нерсе менен чабыштыра турган болсо, Азирет Умардын жүрөгү ошону талкаламагалы деген сөздөр бар, урматтуу жамаат. Ошончолук каттык жүрөктү Аллах Таала эмне кылды? Пайгамбар саллаллаху алейхи ийип берди. Ал эми Сулайман алейхисаламга ошондой жин парилерди, дөөлөрдү берген экен армия кылып. Ал ошондой болсо дагы эч кандай сен жеткен ийгиликке жеткен жок, жеңишке жеткен жок. Мен сага ушундай периштелерди жардамчы кылып жөнөтөмүн, аз гана санда туруп алып, канча деген өзүңөрдөн эсе көп кафырларды жеңесиңер дейт. Буга Бадир согушу далил экен, урматтуу жамаат. 200 сахаба, 2000ден ашык кафырларды жеңген. Алла Тааладан жардам келип, периштелер келип, атчан периштелер, боз атчан. Мына ошондон кийин Иса алейхисаламга кезек келди. Исаны осо өзүңдөн таза Рухул Кудус, ыйык рухуң менен аны сыйлап, кубаттап, көрлөрдү көрө турган кылып, укпагандарды угуза турган кылып, өлүп калгандарды тилте турган жакшы бир касиет бердиң го деди. Дегенде туура деди. Исага мен ошондой касиет бердим. Бирок Иса өлүп калган денелерди тирилткен болсо, сенин хидаятың өлүп калган жүрөктөрдү тирилтирет деди. Мен сага ошондой хидаят беремин деди. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи айтты, Давудка Забур бердиң, Исага Инжил бердиң. Дегенде ооба деди. Мен ага ошондой ыйык китептерди бердим. Сага болсо ошол Давудтун Забуруна тетии турган, барабар боло турган Ан'ам сүрөсүн бергенмин деди. Кимде ким Ан'ам сүрөсүн окуган болсо, Забурду 10 жолу окугандан соо артыгыраак болот деди. Ал эми Исага берген Инжил Ихлас сүрөсүнчөлүк да жок сообу деди. Кимде ким Ихласты окуган болсо, Инжилди эсе көп окуган болуп калат деди. Мына ошентип урматтуу жамаат, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга берилген фазилат, даражаттар эмне үчүн айтылат? Мисалы, сизге бирөө таарынып келсе, сиз айтасыз: "Эй, андай дебе, ал сага мындай жакшылык кылган, тигиндей жакшылык кылган, мындай кылган, тигиндей кылган" десе, анан секи суунуп чөсө, аны менен жакшы боло баштайсыз. Качан жакшылыкты айтылса, сиз аны менен жакшы мамилеге көчө баштайсыз. Таарынып келсеңиз дагы. Мына ошондой эле Аллах субханаху ва таала ошондой пенделердин баардыгына өзүнүн берген жакшылыктарын айтканда максат жаратуучу менен мамилебизди жакшы кылуу экен максат. Иншалла Аллах таалам баардыгыбызга ушул илим мажлистеринен ушундай жакшы Аллах таала менен жаратуучу менен мамилебизди жакшы көрүнүшкө өтүшүнү тилейбиз. Анда эмесе ушул маегибизде иншалла жыйынтыктайбыз. Ва ахири дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sahabike ecmaîn. Ustaz doğrulasın.